ошол эле ундун баасын, майдын баасы, жана ошондой азык-түлүктүн баасын баардыгы асма чапчып кетти. Азыр аргасы түгөнүп турган Орусиядагы биздин ошо жумушка татыктуу адамдардын баарын чакырып, бул жерден иш орундарын түзүп беришибиз керек. Доллардын куну боюнча жылына 2,5 миллиард доллар которгон биздин мекендештер Орусиядагы азыр өздөрү жумушсуз калуу коркунучуна кептелди. Алардын агымы келсе биз эмне кылабыз? Бул жерде кандай жумуш орундарын түзөбүз? Же кайсыл башка мамлекетке дагы кандайдыр бир келишим түзө алабызбы? Ошол сыяктуу маселелерди ойлонушубуз керек. Күйүүчү майды эски арзан баада бере албайт. Азыркы күндөгү баада берет. Ошондого бир альтернативаны таап, кандай маалымат берет, ошо боюнча чакырсак. Баягы ишин жоготкондор кайра Кыргызстанга кайтабыз дегендер дагы ошо билетти аябай каттуу асманга чыгарып жиберген. Бизде ошондой болуп калды. Кайсы оору болсо ошол даарыны көтөрө коймой бизнес жасап. Эл тараза, эл сынчы дегендей иштеген ишиңер, тарткан жүгүңөр элдин элегинен бат эле эленип байкалып калат. Жигердүү иш алып барып, мыкты демилгелерди көтөрүп, таза иштеп берсеңер, атыңар тарыхта жазылат. Иштемишет түр көргөзүп, эч кандай жылыштар байкалбаса, ага кошумча ар кандай мыйзамсыз аракеттериңер байкалса, бүтүндөй министрликтин аброюна ал тургай жогоруда белгилегенимдей бүтүн. Чоң рахмат, урматтуу Нурбек Өмүрбекович. Алмаз Акынжанович, могу саат 2-де келчү министрлер кабинетинин өкүлдөрүнө санариптик өнүктүрүү министрин дагы кошуп койсоңуз, миграция кызматынын жетекчисин, транспорт, тышкы иштер министрлиги мына бүт баарын чакырышыбыз керек. Анткени мына айыл чарба айтылды. Алмаз Акынжанович, чын эле мына жанагы Орусияга болгон санкциялардын кесепети бизге дагы тийип атат. Мына коллегаларым айтып өттү, доллардын куну боюнча жылына 2,5 миллиард доллар которгон биздин мекендештер Орусиядагы азыр өздөрү жумушсуз калуу коркунучуна кептелди. Алардын агымы келсе биз эмне кылабыз? Бул жерде кандай жумуш орундарын түзөбүз? Же кайсыл башка мамлекетке дагы кандайдыр бир келишим түзө алабызбы? Ошол сыяктуу маселелерди ойлонушубуз керек. Уинстон Черчилль айткандай, чоң кризистер чоң мүмкүнчүлүктөрдү жаратат дейт. Мына бир жумадан бери бизге Орусиядан бүт IT-адистер келип атат. Ошону бизде могул жерде IT технопаркы бар. Ошол жакта бир имарат берип жайгаштырсак, Белоруссиядан, Орусиядан күнүнө ондогон IT-адистер келип атат. Ушу Кыргызстан арзан, мындай бир тынч стабилдүү өлкө деп. Ошолорду жайгаштыруу жагындагы биз ойлонушубуз керек деп ойлойм. Рахмат. Рахмат. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров, урматтуу кесиптештер. Могу кесиптештер айткан маселеге бир кошумча. Москвадан билесиздер, Аэрофлот Россия Федерациясынын учактары учуунун токтоткон. Азыр жумасына 2-3 жолу Кыргызстандын гана авиакаттам авиа компаниялар учуп атат, анын ичинде авиатрафик учуп атыптыр. Бирок ушул кыйынчылыктан бизнес жасаган биз соңку кездерде үйрөнүп алганбыз. Москвадан бир сөөгү алып келиш үчүн башта ошо коштоп келген кишиси менен ал жерде ритуалдык кызматтарды көрсөтүү менен баарын кошкондо бир 40 000 рубльдин тегерегинде болуп атса, азыр 150 000 рубльга чыгып кетти. Бул бир жагы. Экинчиден, Москвадан бизге Бишкекке авиа билет 7 000дин тегерегинде болуп атса, азыр 40 000ге чейин көтөрүп алыптыр авиатрафик компаниясы. Ошондуктан жанагы сөөк жиберип аткандагы кыйынчылыктарды моргто 6-7 күндөн бери калып калган учурлар болуп атыптыр. Боздоп какшап ыйлап аткан жигиттерибиз көп. Жакынын жоготкон бир тең болуп атат. Андан ошо самолетко чыгарбайт экен авиатрафик. Жападан жалгыз кыргыз компаниясы ошондой болуп атса, сөөктү таштап атып, биз самолетко албайбыз деп башта Аэрофлоттун самолету менен алып келип аткан экен. Азыр ушуну саат 2-де деп айтып атканда, ошол транспорт министрлигин дагы, ошол авиакомпаниянын жетекчиликтерин дагы, себеп ал жерде сөөк келбеген күн жок болуп калды. Себеп миллиондон ашык кыргыздар азыр Россия Федерациясында жашап атат, иштеп атат. Бул өтө оор маселе. Баягы ишин жоготкондор кайра Кыргызстанга кайтабыз дегендер дагы ошо билетти аябай каттуу асманга чыгарып жиберген. Бизде ошондой болуп калды. Кайсы оору болсо ошол даарыны көтөрө коймой бизнес жасап, самолет жок болуп калды, бүттү. Азыр мына Бишкек Ош таксилер дагы 1700 сомго чыгыптыр.
Кош берип коелу микрофон. 5 микрофон. Ушул эле урматтуу төрага, эгер туура көрсөңүз, саат 2-ге чакырылып аткан кишилердин катарында ушул маселеге жооп бере турган азаматтарды да кошуп койсоңуз, рахмат. Рахмат, эске алабыз. 3-чү Рахмат. Урматтуу Алмаз Акынжанович, мо жазгы талаа жумуштары боюнча кечээ министрлик 40 000 тонна күйүүчү май даярдап айтты эле. Азыркы күндө кечээ күнү нефти трейдерлер маалымат берди. Бул жолу биздин жарандарыбыз сезерлик кымбаттоо болот депчи. Ал туура айтып атат. Ошондо кечээ Акылбек Үсөнбекович Казакстан мамлекетине барып альтернативаны сүйлөшүп келем деди эле. Ошону чакыраарда тиешелүү министрликтерден мында толук жооп алып келип маалымат берсе. Себеби чындыгында 10 сомдон 15 сомго чейин КСМ көтөрүлөт деп атат. Жазгы талаа жумуштарына алар биздин министрлик 40 000 тонна күйүүчү майды эски арзан баада бере албайт. Азыркы күндөгү баада берет. Ошондого бир альтернативаны таап, кандай маалымат берет, ошо боюнча чакырсак. Азыркы күндө өзүңүз билесиз, баардык нерсе кымбаттап атат. Күндөн күнгө кымбаттап жатат. Ошол эле ундун баасы, майдын баасы, жана ошондой азык-түлүктүн баасын баардык асман чапчып кетти. Биздин аткаруу бийлик өкмөт эмне жумуш кылып атат ушул боюнча? Биз канча айтабыз, эч кандай мындай таянак жок. Туура, баардык мамлекеттерде кымбаттап атат, бирок бизде айрыкча Кыргызстанда көбүрөөк кымбат. Ошого бүгүн обедтен саат 2-де келе тургандардын арасына резервный фонддун директорун айтып койсоңуз. Жана ошондой эле Улуттук банктын төрагасын айтып чакырсак. Себеби өзүңүздөр билесиздер, доллардын баасы 100 сомдон өтүп кетти. Биздин алган айлыгыбыз жана ошондой эле азык-түлүктүн кымбатташы, доллардын өсүшү элибиз кыйналып кетти. Мындай болбойт. Ошондуктан аткаруу бийлиги келип, өзүнүн ушул чыгуу жолдорун айтып берсин бул жерге келип. Рахмат. Рахмат, эске алабыз. 5-чи микрофон. Аксы Шайлы округу Шакиев, урматтуу депутаттар, жанатан бери айтылган маселелердин баары туура. Бул бүгүнкү күндө эл бизден күтүп аткан маселелер. Мен кошумча катар айтат элем да, мына баардык кризистен бир мүмкүнчүлүктөр жаралат да. Мына биз билебиз, биздин Бишкекте бир топ курулуш компаниялары ушул курулушка иштей турган өзүбүздүн жарандар жок, коңшу өлкөлөрдөн келген жарандарды жалдап иштетип аткан. Анын баардыгы баарыбызга белгилүү. Жумуш орундары жетишсиз болуп аткан. Мына азыр бүгүнкү күндө Орусиядагы оор кырдаалга байланыштуу ушул боюнча биздин тиешелүү мамлекеттик органдар тегерек столдорду уюштуруп, сунуштамаларды бериш керек. Ошол жакта эмне кылышын билбей жаткан жарандарыбызга кулак кагыш кылыш керек. Бул жерде ошол курулуш компаниялары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүш керек. Себеби дегенде баарыбызга белгилүү. Курулуш компаниялары жумушчуларды издеп жүрүшкөн, жарыяларды байма-бай берип жүрүшкөн. Мына ушул моменттен пайдаланып, учурдан пайдаланып, ошол азыр аргасы түгөнүп турган Орусиядагы биздин ошо жумушка татыктуу адамдардын баарын чакырып, бул жерден иш орундарын түзүп беришибиз керек. Бул мен ойлойм биздин министрлер кабинетинин бирден бир бүгүнкү күндөгү артыкчылыктуу милдети болуп эсептелиниш керек. Ошон үчүн ушул маселе боюнча дагы саат 2-де чакырганда тийиштүү жооптуу адамдарды сөзсүз чакырып, биз өзүбүздүн сунуштарыбызды берейли. Биз айтып атат, силер акыл үйрөтөсүңөр, сындайсыңар деп биз мына бир сунуш берейли, айтайлы, тескерисинче жардам берейли. Көрөйлү, өзүбүздүн сунуштарыбызды айтып, ушул кырдаалда кандай жакшы шарттар түзүп берерин чогуу барыбыз байкап отура бербей, кол кабыш кылайлы. Рахмат. Рахмат, эске алабыз. 3-чү микрофон.